Салам достор, бүгүн 6 декабрь. Эшикте суук кар жаап атат. Анан балдарыма манты жасап берейин дедим. Биз аябай үй бүлөсү менен жусай мантыны жакшы көрөбүз. Биздин тока атабыз эле жебейт жусай манты. Биринчи камырды жууруп алдым. Камыр бенде биринчи сорт. Муздак сууга катуураак кылып жууруп алдым. Анткени бир аз тургандан кийин жумшарып мантыбыз катуу сонун болуп чыгат. Жусайды жууп алабыз жакшылап. Баштарын алып, фарштарды туурап даярдап алам. Анан уйдун ич майын кошобуз. Уйдун ич майын бир аз эле кошом. Анткени көп майлуу болуп калса дагы жебей коюшат. Фаршыбыз даяр. Тозун, кызыл мурч кошуп алабыз. Кара мурчту негизи көп эле кошом, бирок эми мына ушул жусай мантыга кара мурч кошпойм. Анткени негедир даамы башкача болуп калат. Камырыбыз бир аз тургандан кийин дагы бир сери илеп, экиге бөлүп, дагы тыныктырып 5 мүнөттөргө коюп коебуз. Жакшы жайылыш үчүн. Фаршыбыз даяр, касканды майлап алабыз. Менин кызым ар дайым манты жасаганда жардам берет. Кызым чоңоюп, кызым 13 жашта. Бирок камыр жайганды жаман көрөм деп жайбайт. 2 жайым камырды даярдап алдым дагы ушинтип өтө калың эмес, өтө жука эмес кылып жайып даярдап алабыз дагы. Акырын мантага кесип, четинен түйүп баштайбыз. Атабыз үчүн атайын эч жак тоңдурулган эт манты даярдап койгонбуз. Азыр аны чогуу манты менен асып коебуз. Атабыз көзүнчө эт манты, бизге жусай манты жейбиз. Ушинтип мантыларды салабыз дагы суу кайнагандан кийин туз сээп туруп кайнаганча сочный чыгыш үчүн суубуз кайнап чыкканда кийин мантыларыбызды асабыз. Достор, не забудьте подписаться на мой канал. Катталып, лайк басып, активдүү отуруңуздар. Мынакей биздин тоңгон мантыбыз. Ушинтип эт менен жасалган мантыларды салып туруп, ушинтип мантыбызды асып коебуз. Мантыбыз бышты, тамаңа таттуу болсун. Достор, менин каналыма катталып жана лайк басканды унутпагыла.